негизи биз Ванда төрөлгөнмүн. Биздин Түркиянын Ван деген шаарындачы, ошону төрөлбөс. Ошондо бул жердин аталышы кандай болуп калат? Манас Отагы деп. Отагы деп. Отагы деп, мисалы булар боз үйдү отагы дейт. Манас боз үй деп. Манас боз үйдү мен атайын ушакта жасаткам. Өзүңүз э? Өзүм жасаткам. Немелерин чиздирип, темирден эжем тамак жегендер эле сразу кайра келет. Оякта биринде беш бармак кылабыз, плов кылабыз, манты, лагман, курда, шорпо, кызым бар тамактар бар. Биздин көрөрмандар, бүгүн биз Түркия мамлекетинин Анталия шаарына келдик. Эгерде сиздер алыскы сапарга чыгам десеңиздер, биз сиздерге сапаттуу жана ыңгайлуу бүт кийимдерин саткан дүкөн Золушка дүкөнүн сунуштайбыз. Золушка дүкөнүнүн дареги Бишкек шаары, Жаш гвардия бульвары 7. Бүгүнкү биздин каарманыбыз болсо Санжак Эврем болмокчу. Бизден алыстабаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Золушка дүкөнү Германиядан жогорку сапаттагы аялдар бут кийимдери. Бизге 30 жылдан ашык убакыттан бери ишенишет. Катталуучуларга 15% арзандатуу берилет. Assalamu alaikum. Алейкум салам. Кандайсыз? Жакшы, өзүңүз кош келипсиз. Денсаулыктар жакшы. Жакшы, рахмат, кош келипсиз. Мекендештер долбоору Кыргызстандан атайын Анталия шаарына келдик. Сиз жөнүндө көп укканбыз. Ушундай биздин улуттук эс алуу жайын ачкан деп. Бүгүнкү маегибиз кызыктуу жана пайдалуу болот деп ойлойм. Рахмат, кош келипсиздер. Эврен Санжактар 1986 Түркиянын Ван шаары Эржиш районунда төрөлгөн. Түп жердеги чоң алайдан болот. Ата бабалары Үркүн окуясынан кийин Памирге барып жашашкан. Андан кийин Пакистанда 2 жыл жашап, 1982 жылы Туркияга көчүп келишкен. Туркиянын Сивас шаарында Жумхурият университетинде түрк тили жана адабият адистигин окуп бүтүргөн. Мектептерде мугалим болуп иштеп, анан Кыргызстанга Манас университетине магистратурага тапшырган. Кыргызстанда 3 жыл жашап, кыргыздын каада салт, тамак-аш, жашоо мүнөзү, кийим кечеси жөнүндө кенен билүүгө аракет кылган. Кайра Туркияга барганда кыргыздын каада жөрөлгөсүн таанытууну максат кылган. Учурда Туркиянын туристтик шаары Анталияда кыргыз боз үйлөрүн тигип, эс алуучу борборунда кыргыз элин туристтерге ар тараптан таанытуу үстүндө иштеп келет. Мен 1980 жылы төрөлгөнмүн. Биздин ата бабаларыбыз негизи түбүбүз ош чоң алай жактан болот. Чоң алайда. Чоң алай жак. Аны Үркүн окуясынан биринчи Памирге барыптылар. Анда бир кылымда 100 жылдай жашап, анан кийинде анан Пакистанга келип, Пакистанда 2 жыл туруп, анан Түркияга келгендерчи. 1982 жылы келгендер. Ошондо келип, биздин хан болгон Рахмангул хан болгон. Рахмангул хандын урпактары болот. Урпактары болот. Жакшы. Бул Турцияга кантип Түркияга келип калдыңыз? Туркияда Түркиянын негизи ол вакытта Түркияда неме президенти бар экен, Кенан Эврен деген. Ошол бул немеде жашаган кыргыздарды, өзбектерди, казактарды Түркияга чакыртырчы. Анан ошо биздин ошол вакытта биздин Рахман хан да чакыртырчы. Ушуга келгиле, ушуну Түркияда силерге жер берелик. Ушунда келип, ушул жакта жашагыла деп, анан биздикилер ошол вакытта ошондон анан Түркияга келгендер. Ванга келгендер. Ванда азыр 500-600 түтүн бар. 6-7 миң кыргыз жашайттыр жакта. Ал жакта негизи ошо кыргызстандын салты, тилин, ошондой неме кылаттар биздикилер. Ошондой кылып жашайт. Сиз бул жакта кантип иштеп калдыңыз? Мен турмуш кантип алып келдиңиз? Мен негизи мен өзүм бул жакта төрөлүп, бул жакта окуп, билимимди ушул жакта алгам. Анан магистратура жөнүндө Кыргызстанга барганмын. 2 жыл Манас университетинде магистратура жөнүндө окуп, Кыргызстанды көрүп, анан айттым, Кыргызстандын бул
салты, бул жашоосу, сонун байлыгы барчы. Ошол дедим Түркияда, мисалы Анталия туристтердин көп келген жерде, ошо кыргыздын салты, кыргыздын өрф адеттерини ошондой баары билсин деп ошондой бир оюма келдичи. Анан буяга келип, анан ошондой жакшы жер таап, анан ошондой келип, анан негизи кыргызда биринчи боз үй болуш керек, боз үйүбүздү тигип, анан буякта кыргыз тамактары кылып, анан буякта жашаган кыргыздар көп билесиздер. Жашоо эс алгалы келгендер бар, буякта иштегендер бар. Алардын өзүнчө мисалы келип мындай эс алып Кыргызстанды эстегендей эле боз үйдө келип тамак жеп, анан өзүнчө мындай неме кылып отуруп, неме кылып, туугандарды эс алып, ошондой план жөнүндө неме кылдыкчы. Ошондой болуп, менде буяка келгенге 6 ай болду. 6 айдан бери ошо неме кылып жүрөбүз. Бул эс алуу жайын ачты. Азыркы турган жерибиз кайсы жер бул Анталиянын? Бул Анталиянын азыркы турган жерибиз неме Акча Караман деп кетет. Бул Коnya-Alpı сайылга бир 10 километр. Бул жакта негизи машина немелер, кабалты кылган жерлер бар, эс алган жерлер бар. Бүт жакта ушундай жерлер бар. Анда эмесе могу эс алуу жөнүндө айтып кетсеңиз, Эс алуу жөнүндө кандай шарттар бар? Эс алып кетсе кандай бул жакта? Бул эс алуу негизи бул неме? Буңголов аталатчы. Бул буңголов мисалы келип бир күн туруп кетет кандарга. Онан кийин келип мисалы семьясы менен кошуп же башкалар эс алып кетем дегендерге ушуна атайын неме кылдыкчы. Келип мисалы туалети бар, душу бар, жатаканасы бар, ушуна жататтар. Өзүнчө эс алып, жататтар. Буякта неме бар, кафе бар, тамагын буяктан беребиз. Ошол жакта ижарага бересиздер? Ооба, ижарага берет күндүк. Көрсөк болобу, Ооба, болот. Бул буңголовчу. Бул өзүнчө мисалы келип өзүңүз же үй бүлө менен келсеңиз болот. Бул эки киши неме үстүндө жаткан жер бар. Мына жерде отуруп неме кыласыз, тамагыңызды жейсиз. Биз билгенден ушу эки чоң боз үй койгонсуз, Ооба, эки чоң боз үйүбүз бар. Анан мананда тапчандарыбызды кылганбыз. Булар, Булар өзүнчө тапчан. Мында келип түттө немени мангал дейчи. Мангал кылып өзүңүз мисалы эт алып келип пиширип жесеңиз да болот. Ооба. Ар ким өзүнчө даярдабы? Ар ким өзүнчө, ооба. Же кааласаңар даяр пиширип алып келип берет деп. Жакшы экен. Ошондой. Булар болсо, ошондо бул жердин аталышы кандай болуп калат? Манас Отагы деп. Отагы деп. Отагы деп мисалы булар боз үйдү отагы дейтерчи. Манас боз үй деп. Манас боз үй. Чоң мана неме кылганыбыз үчүн Манас боз үй деп аттап койдум. Бул жердин аты азыр Манас ордосу, Манас отагы деп неме болотчу. Бул жакка кирели, көрөлү, Жунус. Ооба. Бул хан боз үй деп аталатчы бу. Бул хан боз үй, чоң, Чоң боз үйбүз. Бул боз үйдү мен атайын ушул жакта жасаткам. Өзүңүз, Өзүм жасаткам. Немелерин чиздирип, бул темирден кылганбыз. Дагы пышык бол, дагы неме болсун деп. Мында азыр 150 кубук бар. Бул жерде? 150 кубук. Анан метри 10го 10. Бул 100 метр каре болуп калат. Шу жердин ичи. Ошондо 150 киши батат. 150 киши батат. Батат, Кенен батат. Той бергенде ушул жерде. Ооба. Келип. Анда отурасыздар, маңдай текстке отуруп, неме кылганыбызда 150 киши ушунун ичинде батып, кенен той бергенге, туулган күндө бүт баары да ушундай неме болот. Булардын ижарасы канча? Булардын ижарасы биз негизи неме боз үйдү мисалы келип тамак жегендерге неме албайбыз, акысын албайбыз. Акысын албайбыз, тамагын эле жейт, кетет. Агар өзүн жалам десе, күндүгү 2000 TL. Бир күндүк 2000 TL. 2000 лира. Урматтуу биздин мекендештер, дүйнө жүзүндөгү биздин көрөрмандар, эгерде сиздер ушул Анталияга келсеңиздер же Анталияда иштеп атсаңыздар, эмгектенип атсаңыздар, ушундай Санжар мырзанын атайын ушундай эс алуу жайына келип, эс алып, өзүңөрдү жакшылыктарыңарды, тойлорду, туулган күндөрдү өткөрүп кетсеңиздер болот экен. Мына мындай чоң боз үйлөр бар экен. Ушул жакта жашаган кыргыздар, анан Кыргызстандагылар бүт баары
Келсиндер, кош келсиндер, ооба. Кыргыз өзүбүздүн немебиз, жерибиздин бозуйубуз. Сиздерге атайын шарттарды түзүп берет, Ооба. Атайын келгендерге биз немесиз эле келип кетселер болот. Анан ошо буякка негизи кылганыбыздын менин негизи максатым бул бозуй кыргыздын салтыны эми бүт түркиялык болсо мен буякты билесиз Анталия туристтик шаарчы. Мында жылына дегенде бир 8-10 миллиондой турист келетчи. Анан бул бир жылында. Анан бул сайылга да деңиздин жанына да жакынчы. Ал жерден туристтер да келет. Мисалы буяк көрүп кеткендер аябай кызыгаттарчы. Бу кандай неме болот? Мен айтам, бул жердин негизи кыргыздын бозуйу. Кыргызстандын неме кылат дегенде баары кызыгаттарчы. Сонун экен дейттер. Булар дейт жашаганга, неме кылганга деп ошо кыргыздын салтын буякта таанытышчы. Ооба. Жайылып. Биз ата-бабалар ушундай үйлөрдө жашап неме болуп, неме болуп кеткенчи. Бунун негизи билесиз кийизден болгондуктан, анан тактан болгондуктан неме ден соолукка зыяны жок, неме органик, немеси жакшычы. Неме табигый жагынан деле. Табигый жагынан ооба жакшы болот. Ошондуктан жакшы болотчу. Кыргыздын салты, бозуйу бүт дүйнөгө таанымал болуп неме болопторчу. Биз азыр көрдүк экинчи кичүүбүз бозуй деле бар, аны деле көрөлү. Кичине бозуй болду. Бул экинчиси. Экинчи бул кичине бозуйубуз. Бул канча кишилик? Бул 15-20 кишилик. Бул мисалы кичинен той бергендерге, же туулган күн өткөрөм дегендерге өзүнчөчү. Жакшы экен, Өзүнчө столун ушундай кылып даярдадык. Атайын, Ооба. Отурганга ыңгайлуу болсун деп. Ыңгайлуу болсун деп, ооба. Бул жерде неме? Кафеси, неме? Тамак кылынган жер, аны тамак. Бул жерде мисалы сыртта болбосо жамгыр болгондо, анан кышта мунун ичинде столдор даярлап ушундай неме кылат. Бозуйга мисалы көп неме болуп кетсе, батпай калса ошол жакка неме кылып, бунун ичиге неме кылабыз. Буну азырчы неме көп ысык болгондуктан жасап неме кылып койдукчу. Бул жакта кухнябыз ушул жер. Ушул жер, Ооба, кухнябыз ушул жер. Бул жерде менин эжем бар, Раби эжем. Өзү Кыргызстандан. Саламатсызбы эже? Хош келдиңиздер. Кандайсыз? Жакшысыздарбы? Кыргызстандан атайын мекендештер долбоору келдик. Кандай? Жакшы, сонун, рахмат өзүңүздөр. Сиз бу жакта шеф-повар турбайсызбы, эже? Ооба. Жакшы. Эжем сонун тамактар ишет. Анталияда бир номер берчи. Ошого мен эжеме айттым, эже дедим, бу жакта бозуй кылдым. Келиңиз, мен жанымда иштеңиз десе, мен эжеме айттым, макул, мен сага жардам берем, иним катары. Сонун тамактар кылат, келгендер эле, эжем тамак жегендер эле сразу кайра келеттерчи. Буякта билгендей 5 бармак кылабыз, плов кылабыз, манты, лагман, курдак, оромо, шорпо, бүт кыргыздын баары тамактары бар. Келип мында кыргыздын бүт тамактары. Азыр эже эмне кылып жатасыз азыр сиз? 5 бармак жасаган жатат. Жакшы экен. Кыргызстандан келдик. Кыргызстанга канча болду барганыңыз? Кыргызстанга мен 1 жыл болуп калды. 1 жыл болуп калды. Анда мына сизди как раз туугандары Кыргызстандын эли көрүп атат. Өзүңүздүн жакшы сөздөрүңүздү, саламыңызды айтып коюңуз. Биринчиден кош кепсиңер. Менин аты жөнүм Рабия Пазылова. Ушинтип Анталияга келип иштегенибизге 8 жыл болду. Санжариним кыргыз бозуй алып келип тигип, ушу кыргыздар үчүн кыргыздын бир жайлоосун элестетет, бир күн болсо да келип тамак жеп кетсин деп ушул жерде кыргыздын тамактарын жасап атабыз. 5 бармак, курт атала кылабыз, кыргыздын жанагы май токочун жасайбыз, плов, лагман, манты, кыргыздар үчүн баарын жасайбыз. Ушул пайдаланып туугандарыма салам айтып алайын. Мен сиңдилерим, энилерим, мен тынчмын, Кудайга шүгүр, эли журт. Кыргызстанга салам, Анталиядан. Баарыңарды жакшы көрөмүн, сагынып иштеп жүрөбүз. Салам айта баргыла Кыргызстанга. Санжар мырза, эми алыста жүргөн биздин мекендештердин сезимдери патриоттук жагынан аябай күчтүү болот да. Анан сиз деле мына эми ушул Ванга келип, ата бабаларыбыздын жеринен анан
ушул Кыргызстанды сагынсаңыз керек. Кыргызстан жөнүндө ойлонсоңуз керек. Кыргызстандын келечегин кандай көрөсүз? Кандай деп ойлойсуз? Ушу келечекте биздин мына быйыл Кара Кыргыз автономиялык облустун түзүлгөнүнө 100 жыл болот да. Кандай деп ойлойсуз? Келечекте Кыргызстаныбыз кандай болот? Келечекте Кыргызстаныбыз сонун болот иншалла. Жакшылык күндөр, жакшы немелер Кыргызстан алдындачы. Негизи мындан бир 10 жыл, 15 жыл мурда Кыргызстан деген эч ким билбейт эди. Азыр мына көрөсүз, Олимпиадада Кыргызстан болуп жатат, бүт жерлерде Кыргызстан аты таанылып жатат, Кыргызстан өсүп жатат. Кыргызстан жакшылык иштерге, өзүнүн немелерге сонун ийгиликтер болуп жатат. Өзүнүн казынасын өздөрү неме кылып, пайдаланып жатат азыр. Мурдан Кыргызстан неме кыла албайт-чы, өзүнүн байлыгын неме кыла албай, бүт келгендерди алып Кыргызстан кичтеге албайт. Азыр мисалы мен Кыргызстанга жыл сайын барып келемчи. Ар барганымда Кыргызстан башкача бир өнүгүп жатат. Жолдорунан баштайсыңыз, анан өздөрүнүн жашоосу сонун болуп жатат. Ошондуктан мен айтамчы, Кыргызстандын немеси сонунчу, келечеги дагы жакшы болот. Кудай буйруса. Кудай буйруса иншалла. Анан мындай суроодо азыр эми ушул заман өзгөргөндөн бери биздин жаштар көп чет өлкөгө чыга баштады. Чет өлкөдө билим алып, иштей баштады. Ушул жаштардын кыялдары орундалыш үчүн, өзүнүн максатына жетиш үчүн жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Жаштарга кеңешим, негизи кыргыз кайсы жерде болсо да эми өзү тилини, өзү салтыны, өзүнүн немесини биринчи жоготпош керекчи. Мисалы Россияда жашагандар бар, мисалы биз бу жакта Түркияда жашайбыз, анан биз Америкада, Европада бүт бар жерде кыргыздар барчы. Кыргыздын болбогон жер жок. Бирок ошо тилибиз, анан кийинде бул салтыбыз кайсы жерде болсо да жоготпош керек. Анан кайда барса ошо өзүнчө кыргыздын кандай неме болсо салтында ошончо жашап, адаптуу болуп, ошондой неме кылып, мисалы жүрсө дагы жакшы болотчу. Анан мисалы кыргыздар, мен шуну көргөнмүнчү, мисалы билим алганда болсун, же бир неме болсун, сразу үйрөнө коетчу башка немеге караганда. Башка улуттарга караганда, ооба. Мисалы буяка келип, түркчөнү бир эки айда үйрөнүп кеткендер бар. Бар караттарчы, силер кандай дейм, кыргыздын өзүнүн бир немеси барчы мындай. Ооба. Өзгөчө генетик немеси барчы мындай. Ооба. Аллахым ошондой жаратып коюптурчу, мисалы бир немени сразу үйрөнө коет. Ошого айтамчы, жакшылыкка болуш керек, жамандыкка болсо, анда дагы неме болуп калат. Ошо мисалы кыргыздар кайда болсо да şu Kırgız'ın jeri deyip Kırgızstan için neme kılıp, mesela biz de bu yakka şunday kılganımızın maksadımız bu yakta Kırgızstan'ın nemesini tanıtış, Kırgız'ın saltını neme kılış. Anam bu yakta kelip ketkenler mesela Kırgız Türkleri bulup, turistler bulup, kanday Kırgızların jeri kanday eken, kanday yaşaydı eken de oşoğun tanıtışçı bizden macı. Ооба. Азыр ушул Түркия өлкөсүндө Анталияда жеке ишкерлер үчүн, сиз сыяктуу жеке ишкерлер үчүн кандай шарттар мамлекет жактан түзүлгөн да? Анан салыктары кандай, биякта бала бакча, мектептер кандай биякта? Биякта мектептер жакшы. Негизи бияктын немеси жакшы. Буякта негизи биякта биздин түрк жараны болгондуктан мен mesela birinci klasstan üniversite bitküçü Türkçe nemer kılganmınçı. Okugansız. Okup Türkçe bilim alıp kılganmınçı. Anan bu yakta negezi neme İngilizce tildi köp öğretetler. Mesela ikinci til İngilizce. Mektepte? Mektepte. Mesela İngilizce tili öğrengenden keyin mesela bu yakta oңой işte olsun, neme bilimde olsun da oңой neme Allahsız. Biznes çöresinde iштеген sizge okşagan işkerlerge kандай şartlar түзүлгөн? Biznes жөнүндө иштегендерге шарттар жакшы. Эч бир немелик жок. Тоскоолдук жок. Тоскоолдук жок. Мисалы үчүн салыктары кандай? Канча төлөйсүздөр салык? Салыкта мисалы бизге негизи буякта %8 салык төлөйбүз. Буякта верги деп коет да, негизи. Верги төлөйсүз, аба. Сен азыр бул жерде ачарды, мисалы биринчи барасыз, мен ушундай жер ачам дейсиз. Анан барат кандай жер ачасың дейт, мисалы мен ушундай эс алуу жер ачам дейсиң, келип кеткендерге ушундай немелек дейсиң. Анан биринчи карайттар, мисалы немеге зыяны болобу, мисалы. Табиятка ондай зыян кетирбесең, мисалы неме кылаткан болсоң деп сразу уруксатыңды берет. Анан келип, мисалы бир айда бир текшерип коеттор.
кандай болуп жатат, иштериңер кандай. Анан барысы сиз берген эмениңизди алганыңыздан кийин уруксатты иштей баштайбыз. Эч кимдин токскоолдугу болбойт. Болбойт да. Немеси жакшы, шарттары жакшы. Мындай текшерүүчүлөр жок. Жок. Мисалы келип өзүнчө эле муну кыл дегендер жок. Буякта өзүңүз немеси жок, кыйынчылыгы жок. Биз ушул бул жактагы ушул салык системасынан андан сырткары ушу биздин ишкерлерге болгон мамиле жагынан кандай Түркиядан тажрыйба алып Кыргызстанга кондурсок болот да? Эмне жактарын алсак болот буяктын? Мисалы буякта бир иш кылам дегениңизде, мисалы өкмөт сиздин алдыңызды ачып, немесе жол көрсөтүп неме кылат. Мисалы Кыргызстанга барсаңыз, наоборот, не болуп калат, мананы кылып, жогондай кылып деп, бирден тоскоолдук бар экенчи. Ошолор болбосо Кыргызстанда дагы жакшы болот. Мисалы, буякта менде буякта тааныш досторум бар, немелер бар. Мисалы биз Кыргызстанга барабыз. Бирок кандай кылабыз? Буяктын шартын билбейбиз. Биз бугабыз, мисалы дагы жакка барса, мисалы биздин акчабыз алгандар болот экен дейттер. Ошондой деп бир аз немелердер барчы. Ошолорду бир аз жоготуш керек. Кыргызстанга келсеңер, бемарал. Мана шуну кылам десеңер, мисалы өкмөт силерге жардамчы болот. Эч бир немеси жок, проблема болбойт силерге. Деп ошолорду биринчи ишкерге неме кылыш керек, гарантия бериш керек. Анан ишкер бемарал көз карап неме кылбай эле бара береттерчи. О болбосо мында тартынып калатчы, барсам кандай болот? Мисалы шунча миллион доллар коротсом кийин пайдасын аламбы? Ошолордан бир аз неме болуп калатчы. Мисалы Түркияда андай эмес. Түркияда мисалы келет, мисалы буякка мисалы 1 миллион долларлык бир жер ачам, шундай кылам десең, өкмөт айтат, анда жакшы экен, жолуңду кылып берейин дейт. Ушундай немени кылып берейин дейт. Ушундай кылсаң жакшы болот. Мындай деп силерге дагы жакшы кеңеш берип, жардамчы болотчу. Ошол жөнүндө мисалы Кыргызстан неме кылыш керекчи. Ошол жөнүндө бир аз немелери бар. Калышыбыз керек экен. Азыр эми биз сизге ушул убакыттан пайдаланып сизге эркин микрофон берели. Кыргызстанга, кыргыз элине өзүңүздүн саламыңызды, каалоо тилектериңизди айтсаңыз болот. Макул, рахмат. Биринчиден кош келипсиздер. Рахмат келгениңиздер үчүн. Ушундай Кыргызстан тышында жашаган кыргыздарга, анан ушундай Кыргызстандан алыс болуп, ушундай кыргыз үчүн неме кылгандарга келип ушундай саламдашып, неме кылганыңыз үчүн чоң рахмат сизге. Мен Кыргызстанда мен буяга төрөп чоңойгондон Кыргызстандын немесин анча билбейм. Бирок неме болсо да жүрөгүбүздө Кыргызстан бар. Бир барып келгенден кийин айтасың жерим, мекеним деп билип сезилет. Анан кийин мисалы мен да буякта төрөлдүм, чоңойдум. Кыргызстанды билбейт да, мисалы университет окуп бүткүчө Кыргызстанга барган эмес эдим. Бүтсө досторум айтат, мисалы сен кайдан болосуң? Мисалы Кыргызстандан дейт. Барганбысың, мен жок дейт. Ошондо биз ичиңер болуп калат экенчи, мисалы кыргыз болуп Кыргызстанга барбаган. Анан ошол анан кийин университет бүткөндөн кийин магистратура жөнүндө Кыргызстанга бардым, барып ошо аэропорттон түшкөндөн кийин анан жеңилдик көрдүм. Мекениме келгенден кийин бир мындай коошчулук, бир немелик сезилет экенчи. Анан Кыргызстан эми жери жаратылышы сонунчу. Анан кийин немеси болсун, баары жогу жакшычы. Иншалла Кыргызстан жакшы. Мен Кыргызстанга кийин иншалла оюм, тилегим бар. Ал жакка да бар бир иш кылып, неме кылып, Кыргызстан жөнүндө мисалы анчык өзүбүздүн неме колубуздан да бир салым кошуп, неме кылып, ошондой иншалла немелер бар. Кыргызстанда жашагандар мекенин кыймматын немесин билсиндерчи. Кыргызстанга окшош жер жок. Түркияда да мисалы бирок неме бар, бирок Кыргызстан немес дагы жакшычы. Ошондой жер жок. Туура. Кыргызстан жайлоодор болсун, эсе алган жерлер болсун, сонунчу. Алла Тааланын мисалы мындай өзүнчө бир неме, өзгөчө жараткан жеричи. Мисалы ал буякта көрөбүз, ысыкта кыйналабыз, бирок Кыргызстанга барсак жайлоодо азыр кымызды чесип, бейиш, сонун болот. Ошондуктан Кыргызстан сонун деймчи. Бирок Кыргызстанда неме кылыш керек эми. Жашагандан кийин мисалы Кыргызстан үчүн бир неме кылышты, аракет кылыш керекчи. Өзүнчө жашабай эле мисалы жерим үчүн, элим үчүн не кылалам. Өзүңүздүн кандай пайдам тие? Кандай пайда болсо ошону кылыш керекчи. Ошол мисалы ошондой болуп неме болотчу. Өлкө өсөт, неме болот. Ар ким мисалы өзүнчө колундан келген кылса, ол кийин неме болуп, ондан кийин болуп, анан баарга жайылып кетет. Ошондуктан менин кылганым не болсун дебегенде, ошону жакшылыкка неме кылыш керекчи. Ошол үчүн
Кыргызстандын немесин билиш керек, кыйматынын немесини. Ошол мен айтып аткандарым, мен Кыргызстанда жашагандарга, уякта туугандарга салам айтамын. Ал жактан биздин чоң алайда болгон тууган уруктарга, Оштогу, анан Бишкектеги досторго, туугандарга салам айтам. Келсиндер. Анталияга келгенде сөзсүз боз үйлөрүбүзгө муну эс алуу жайга келип, сонун эс алып, кыргыз тамактарын жеп кетсиндер. Жакшы. Байланыш телефондорун эле айта кетпейсизби анда? Байланыш телефонунду айта кетейин. Меники 0553 117 17 66. WhatsApp'ta бар. Türkiye'nin içinden çalsanlar da bulur. Instagram баракчам Manas Otağı деп өтөт. Manas Otağı деп жазсалар, ошонун байланышалар чыгаттыр. Анан ошол. Санжар мырза, сизге чоң рахмат. Ушул Рахмат. Анталияда бизге мекендештер долбооруна маек куруп бергениңиз үчүн, анан биздин телекомпаниянын, биздин YouTube каналынын атынан кичинекей белектер бар. Ошону кабыл алып коюңуз, Чоң рахмат сизге. Келгениңиз үчүн рахмат, береңиз үчүн. Дайым келип туруңуз иншалла. Бул башыңыз аман болсун деп. Рахмат. Рахмат, чоң рахмат. Анан биздин бул YouTube каналда атынан биздин белектерибиз. Рахмат, чоң рахмат.